Бул видеодо мен ЖРТга сайт аркылуу кандай даярдайбыз жана ошондой эле 500 сом төлөп 2 ай кантип окуса болот, ошонун шарттары тууралуу айтып бермекчимин. Алгач ЖРТга кантип сайт аркылуу даярдайбыз. Сиздерге ссылка жөнөтүлөт, группага катталган болсоңуздар, ошол ссылкадан мынакей ушундай бөлүмдөр ачылат. Бул жакта айтылат, сабактардын бирин тандаңыздар. Математика жана кыргыз тил бөлүмдөрү бар. Бирок азырынча кыргыз тил бөлүмүн кошо элекпиз. Эгерде кийин кошо турган болсок, сиздерге кошумча маалымат берип коебуз. Математика бөлүмү бар, ошол бөлүмдү көрсөтүп берейин. Математика бөлүмүндө ачасыздар. Бул жакта жазылып турат. Биринчи айдын сабактары, экинчи, үчүнчү, төртүнчү жана бешинчи айдын сабактары. Алгачкы айдан баштап карайсыздар, себеби математикада билесиздер, сабактар бири бири менен тыгыз байланышкан. Биринчи айдын сабагын толук ойдон аткарып бүтпөстөн экинчи айдын сабагын аткарып коюш мүмкүн эмес. Себеби ортолорунда көптөгөн темалар өтүлөт. Бул жакта бул нерселерди билбей турган болсоңуздар, экинчи айдын сабактарын сиздер кыла албайсыздар. Ошондуктан сөзсүз түрдө катары менен аткарыңыздар. Биринчи айдын сабактарына киребиз. Бул жактан карай турган болсоңуздар, биринчи, экинчи, үчүнчү жана төртүнчү сабактар ак болуп белгиленип турат. Демек, бул сабактар ачык сабактар деген сөз. Башкача айтканда, акысыз сабактар. Буларга кирип көрө берсеңиздер болот. Каалаган адам бул жака кирип сайттын ссылкасын биле турган болсо кирип көрө алат. Андан кийинки 5-6, андан кийинки 23-чү сабакка чейинкилердин баары тең жабык турат. Буларды ача турган болсоңуздар, иштери ачпайт. Келгиле сиздерге биринчи сабакты көрсөтүп берейин, кандай болот. Сабакты ачканда мынакей сиздерге ушундай бөлүм ачылат. Ушундай бөлүм ачылат, мынакей биринчи сабак деп жазылып турат. Бул жакта турган видео сабакты сөзсүз түрдө көрүп чыгышыңыздар керек. Ар бир сабакка турганда биринчи видео сабагын көрөсүздөр. Көрүп, ылдый жагында ушул видеого тиешелүү тапшырмалар болот. Ошону аткарышыңыздар керек. Алгач аты жөнүңүздөрдү жазышыңыздар керек. Мен толуктап көрсөтүп берейин жөнү. Асаналиев Эрлан. Студ школдун кайсы группасында окуйсуздар дейт. Жөн ЖРТга даярдык деп жазып койсоңуздар болот. ЖРТга даярдык. Анан бул жактан карап атат, айтып жатат, жоопторун төмөндөгүдөй кылып жазуу керек. Эгерде жообу 4-төн 3 чыкса, аны 3, анан сызыкча 4 деп жазуу керек. Себеби бул жакта бөлчөк болуп жазылбайт. Түшүнүктүү деп турат, ооба деп жазып коебуз. Анан уже эсептерге киришип баштайбыз. Алгачкы жакындагы эсептер оңой болот. Мисалы, биринчи сабак болуп атат. Биринчи сабакта эле дароо оор эсептерден баштабайбыз, жеңилден баштап, кийин оорлоп кете берет. Биринчи сабакта мынакей видеону көрдүк деп коелу. Көргөндөн кийин уже буну чыгарганды үйрөнүп алабыз. Бул жактан тетрадька өз алдынча чыгарып аласыздар дагы, анан жообу чыккандан кийин бул жака жазасыздар. Алгач мен бул жака чыгарып көрсөтө берейин. Негизи тетрадька чыгарасыздар, бул жака жазылбайт. Эсепти чыгарып жаза албайсыздар. То есть 15-ти 3-кө бөлөбүз 5. Мен чыгарылышын түшүндүрбөйм, себеби видеодо түшүндүрүп берилет. 3, 5 жерде 2, 10. Кошулган 3 жерде 3, 9. Барабар 19, 15. Демек жообу 19, анан астында 15 болот. Демек ушундай кылып жазабыз. Так, 19, асты 15. Бул жакты чыгардык, ушинтип жазасыздар. Кийинкини да жалпы бөлүмгө келтиресиздер, кыскасы. Муну дагы так, 9 бөлүнгөн 8 чыгат. Кыскасы эсептедим деп коелу. Калгандарын мен мынтип эле ар кандай кылып жаза берейин. Ар бирөөнү түшүндүрүп бергенге убакыт жок. Кыскасы сиздер чыгарышыңыздар керек. Ар бирөөнү мынакей жоопторун сөзсүз түрдө жазып чыгышыңыздар керек. Так, жоопторун жаздык. Эң акырында отправить деген баскыч бар. Ушуну басасыздар. Баскандан кийин обновление болот. Анан экран ушундай болуп ак болуп калат. Жогору жагына чыгасыздар сөзсүз түрдө. Себеби тест үстү жагынан көргөзөт. Анан мынакей жогору жагына чыксаңыздар, посмотреть баллы деп чыгат. Ошону басасыздар.
Карай турган болсоңуздар бул жактан балы чыгат. Балыңыздарды сөзсүз түрдө скриншот кыласыздар ушул жерден мынакей экран көрүнгүндөй кылып мынакей ушул бөлүктү сөзсүз түрдө скриншот кыласыздар. Мына биринчи сабак экени, балы канча экенин жана аты жөнүңүздөр көрүнгөндөй кылып скриншот кыласыздар дагы. Анан группага ушуну жөнөтөсүздөр. Күндө сиздерди текшерип турабыз. Канча бал алганыңыздарды биз көрүшүбүз керек. Анан эң акырында жыйынтык чыгат. Ушундай кыласыздар. Анан бул жактан караңыздар, кайсыл жерлерди туура чыгат. Мынакей птичка болуп турат. Демек, бул жооп туура деген сөз. 19 бөлүм. Кийинкисин дагы ойлонуп туруп чыгарган болчумун. Анысы да туура болуптур. Кийинкилердин баарын тең жөнүнө жазгам. Мына булардын баары тең X болуп атат. Эми эгерде кээ бир эсептерди мисалы чыгара албай койдуңуздар дейди, ал эсептердин жоопторун бул жактан чыгарылыштары менен көрсөңүздөр болот. Биринчи эсептин чыгарылышы ушундай экен, экинчи, үчүнчү, кыскасы ар бир эсептин чыгарылыштары менен көрүп текшерсеңиздер болот. Анан эгерде чыгарылышта ар кандай суроолор болуп калса, группага жазсаңыздар болот. Биз сиздерге жооп бергенге аракет кылабыз. Демек ушундай экен. Анан ойлобоңуздар, мына биринчи сабак оңой эле экен, мен бөлчөктү билет болчумун деген сыяктуу баягы адамдар болуп калышы мүмкүн. Аларга түшүндүрүп айтып берейин. Биз бир эле бөлчөк менен чектелбейбиз да, уже тесттик да суроолор бар. Кээ бирөө канаки колонка деп баштайт сразу эле. Колонка болот. Кийинки сабактарда баш жагында сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн мындай эсептерди чыгарышыбыз керек, анан колонкаларга өтөбүз. Келли азыр колонка боюнча да эсептерди карап көрөлү. Биринчи, экинчи сабактарды мейли ачык сабактарды көрсөтпөй эле коеюн. И так эле сиздер көрүп алсаңыздар болот. Давайте 15-чи сабакты көрөлү. 15-чи сабакта эмне бар экен? Мынакей видео сабагы турат. Аны көрөсүздөр. Бул жактан форма толтурулуп калыптыр мурда. Давайте башка сабакты ачып көрөлү. 19-чу сабак. 19-чу сабак. Мынакей видео сабакты көрүп чыгасыздар. Уже колонкалар боюнча эсептер. Мынакей караңыздар. 19-чу сабакта уже мынакей теңдемелер экен. Аты жөнүңүздөрдү жазасыздар, группаңыздарды жазасыздар, кыскасы толтурасыздар, эсепти чыгарасыздар. Мына теңдемелер боюнча, колонкалар боюнча эсептерди полностью чыгарасыздар, варианттарды белгилейсиздер дагы, жанагындай эле отправить баскычын басасыздар дагы, анан жообун көрөсүздөр дагы, скриншот кылып жөнөтөсүздөр. Суроолор болсо жанагындай эле берип болот экенсиздер. Демек, мынакей оор эсептер дагы болот биринчи айда. Биринчи айга катышпай, экинчи айга катышып кетсеңиздер, өтө жаңылыштык бассыздар, себеби бул жакта дагы маанилүү нерселер бар. Андан кийин мен сиздерге айттым. То есть 500 сом төлөп, кантип 2 ай окусак болот. Ошонун шарттарын айтып берейин. Сиздер ал үчүн активдүү болушуңуздар керек. Болгону жөнөкөй адамдар, мисалы шашпай окуй турган адамдардын баары тең күнүнө бирден сабак жөнөтө турган болсо, сиздер күнүнө 2ден сабак аткарып жөнөтүшүңүздөр керек. Күндө 2ден сабак аткарып жөнөтөсүздөр, биринчи, экинчи сабактарды көрөсүздөр да аткарып жөнөтөсүздөр. Үчүнчү, төртүнчү сабактар ышылса күндө 2ден сабак жөнөтүп туруп, анан экинчи айдын сабагын ачтыртып алсаңыздар болот. 15 күндүн ичинде эгерде сиздер толук биринчи айдын сабагын бүтө турган болсоңуздар, көрдүңүздөр, 1 айга жетпей туруп бүтүрө турган болсоңуздар, экинчи айдын сабагын акысыз окуйсуздар. Башкача айтканда, бул жакта турат, экинчи айдын атайын бөлүмү турат. Ушул айга дагы акысыз окуй аласыздар. Анан мынакей бул экинчи ай деп жазылып турат, экинчи айдын сабактары. Ушул айдын сабагын дагы толук ойдон акысыз окуйсуздар. Ошондуктан сөзсүз түрдө активдүү болуңуздар, 2ден сабак жөнөткөнгө аракет кылыңыздар. Ошондойлордун баарына тең кийинки айдын сабагын бекер окушка мүмкүнчүлүк берилет. Анан мынакей бөлүмдөрдүн баарын тең мынакей азыр эле өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ушул 3 сызыкчаны басып туруп, бул жактан каалаган жерлерин алсаңыздар болот. Математикага тиешелүү биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи айдын сабагы. Таппай калсаңыздар, ушундай кылып тапсаңыздар болот экен. Эгерде ушул видеолор боюнча суроолор болсо, мен личкама жазсаңыздар болот, же эгерде сиздер YouTube'дан көрүп жаткан болсоңуздар, ушул видеонун комментарийине калтырсаңыздар болот.